Алмаз Акунжанович, мен адаттагыдай райондон округуман 1 Май округунан келген кайрылууларды окуп коеюнчу. Свердлов районундагы Восток 5, эми Чыгыш 5 кичи районунда 13 үйдүн жашоочулары кайрылып жатышат да. Жалпысынан бул үйдө муниципалдык 90 батир бар экен. 90 батирдин ичинен калган менчиктештирилбей ушу канча жылдан бери келген 26 батир калыптыр да. Ал жерде 2010-жылдан бери жашап келе жатышат медиктер, мугалимдер, социалдык кызматкерлер, пенсионерлер кайрылышып 12 жылдан бери бизди же ары же бери кылышпайт. Улам ар бир жетекчи келип сөзүн берет экен, муниципалдык менчиктештирүү жардамын сурап жатышат да. Эми 70-тен ашып калган биздин жарандарыбыз да. Экинчи болсо Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин 2022-жылдын 28-июлда кайрылуусу боюнча Профсоюз көчөсү менен Патрис Лумова көчөлөрүнүн кесилишинде Каракум көчөсүнө чейинки жашылдандыруу үчүн Бишкек башкы архитектура тарабынан 3,5 гектар аянттагы жер участогунун схемасы даярдалат экен. Бирок даярдалган мен мындай элге деген сейил эмеси парк болот, аянтча болот дегени менен ал жерди башка бир жеке менчикке өтүп кетиптир. Ушул боюнча бир нече канча жарым жылда көтөрүп жатам, реакция жок. Укук коргоо органдардан мындай отпискалар келип жатат. Бирок деген элдин астына 2021-жылдын декабрында чоң ызы чогулуп, миңдей киши чогулганда бизде ошол жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчилери сөз берип коюшат. Арендасын уланттырбайбыз, токтотобуз деп. Элге бирди сүйлөп, сөзүнө аябай көп убадалар берип коюшат, ишке келгенде аткарылбай келе жатат. Эл абдан ачууланып, улам кайрылып жатат да, эмнеге чечилбейт деп. Андан тышкары мага Дача Суу, Кут, Достук айылдарынын жашоочулары кайрылып жатышат. Ушул айылдар биз кайсы районго тиешебиз бар экен, бизге тактап бериңизчи дейт. Мага кызык болгон Дача Суу менен Кут именно 1 Майга тиешебиз бар дейт. Бирок деген ошол эле учурда Дача Суу бул аэропорт манасынын тегерегинде да. Бул Сокулукка карайт да, 1 Май районуна карабайт да. Ошо эл менен жолугуп, түшүндүрүү иштерин мындай жасап, анан документтерибиз жок дейт. Биз кимге карайбыз, эмне болобуз? Элдин баарын трансформация кылып жатасыздар. Бизди качан трансформация кылып беришет деп үмүттөнүп, же электр энергиябыздын кубаттуулугу жетпейт, балдарыбыз мектепке барышат, окуп атышат, социалдык маселелер чечилбей жатат. Бизге көңүл буруп бериңиздерчи деп улам кайрылып жатышат да. Ушул маселени көңүл бөлүп чечип бериңиздерчи деп суранам. Андан тышкары жакында эле Ички иштер министрлигине кайрылып, ушу биздин участковыйлардын ишин мындай күчөтүш керек деп Павлова, Жумабек, Дайыр Асанов көчөлөрүндө арыздар келишти десем, кайра эле мага статистиканы жөнөтүштүр, ушул боюнча иштешсинчи. Рия Рахманбердиевна, айтсаңыз, бүгүнкү күндө трансформация маселеси канча процент аяктады да? Үйлөрдү трансформация, документтерди катташтыруу боюнча аяна чыктыкпы? Эми кадастр силерге карайт, ошон үчүн сурап атам да. Бул боюнча азыркы учурда ошол 34 000 заявлениелер түшкөн. Бирок ал жанагы Сокулук районунда боюнча илинди. Анан дагы бүт региондордун баарында толук илинип бүтө элек да, себеби дагы тактоо иштери болуп атат райондук мамлекеттик администрацияларында. Анда Сокулукта илинип бүтсө, Сокулукка караган Бишкек менен Сокулуктун ортосундагы аэропорт манасынын жанындагы Дача Суу жан конушунун тагдыры кандай болот? Самолет кулагандан кийин жабыркагандарга үй алып беришкен. Калгандары эми аргасыз турмуш ошондой болуп жашап жатышат да, бирок документтер жок. Ошол маселе кандай болот? Дача Суу боюнча ошол жана мыйзамдын негизинде, жана эми амнистия боюнча мыйзамдын негизинде ар бир жаран белгилеген тартипте айыл өкмөткө кайрылса, айыл өкмөт тийиштүү чечим берет да, анан биз мамлекеттик актыларды колдоруна беребиз да. Нурия, тактап алайлычы, ошондо бүгүнкү күндө Дача Сууда жашаган жарандарыбыз кат менен расмий түрдө ошол айыл өкмөт башчысына кайрылса, амнистиядан өтүп, эмне болот? Укукка ээ болот, ошол жерлердин участокторуна ээ болот да. Тийиштүү техник паспорттор да берилет ошол жерде. Баардыгы бекер. Ооба. Анда ошентип мен аларга айтсам болот экен. Туурабы? Ооба. Все, рахмат, ошону тактап алайын дегем. Рахмат.
Мен биздин Бишкек шаарынын мэрине кайрылат элем. Бүгүнкү күндө жак мына 2 жыл болуп калды. Жаңы чоң 10 гектар жерде Бишкек шаарында Чолпонбай Түлөбердиев деген белгилүү инсандын атында чоң парк ачканбыз да. Ошол парктын ачканына мына 2 жыл боло элек, жакында эле ачылды да. Азыркы күнү кечинде балдар ойнойлу, сейилдейли деп биздин жарандар барса, свети жок да. Лампочка жок, свет жок. Ушундай чоң ачылыш болгон, ушундай мындай помпезно өткөндөн кийин анан 2 жыл өтпөй туруп каралбай калган абдан өкүнүчтүү. Мага ошол жердин тегерегиндеги Кокчетавская, Көк Сайда жашаган жарандар мына кат менен кайрылышыптыр. Урматтуу депутат, ушу жеткирип коюңуздарчы мэрибизге, ушул сонун парк дейт да, баардыгыбыз барып жүрөбүз, баардыгыбыз суктанабыз. Бирок деген караңгыда кечинде жумуштан чыгып туруп балдарыбыз менен баса турган жер жок жерде капкараңгы болуп атат да. Жанында деген кичинекей детский площадкалар бар дейт, ал жерде капкараңгы. Биздин мектептен келген балдарыбыз менен кайсы жерде ойнойбуз, кайсы жерде сейилдейбиз деп мындай абдан суранып жатышат. Урматтуу мэрибизге кайрылат элем, пожалуйста, көңүл буруп коюңуздар. Андан тышкары бир 2-3 жума мурда Кара Балта шаарындагы жашы жете элек кыздарды биологиялык атасы тарабынан сексуалдык кызык көрсөткөнүн шекшип калган энеси кайрылган. Расмий түрдө ошондо башкы прокуратурадагы кат жөнөткөм. Анан эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн тиешелүү психологиялык жардам тууралуу, экспертиза тууралуу негедир мага бүгүнкү күнгө чейин маалымат келе элек. 5-6 жолу экспертиза өтүп, улам кыздарды мындай кыйнатпай эртерээк бүтүрсөңөр деп мына бияктан деген коллегаларыбыз канча бир айдан бери медицинский экспертиза абдан коррупциялашып кеткен дегенди мен толук колдойм, туура айтып атышат. Ушул нерсеге биздин башкы прокуратурада көңүл буруп койсо туура болот эле. Андан тышкары Тверская көчөсүнүн, Бишкек шаарынын Тверская көчөсүнүн жашоочулары кайрылып жатышат. Бизде спортивный комплекс «Факел» бар эле дейт. Убагында жакшы мындай гүлдөгөн бир спорт комплекс болчу дейт. Андан ары урап калды, ооба эскилигине жарашат, снос кылышыптыр дейт. Бирок кайра эле ал үйлөр деген жеке менчикке сатылып кетип, берилип кетип, кандайдыр бир коррупция барбы деп мындай жарандар кайрылып атат, шектенип жатышат да. Ушу кайра эле үйлөрдү салып биз баса турган жери жок дейт да. Анысы эле парктардын баары өйдө жакка салынып, ылдый жакта бизге мындай көңүл бурулабы мэрия, эмнеге ушундай болуп атат? Ал жерге биздин балдарыбызды алып бара турган же сейилдөөчү парк кылып берсе, же спорт аянтча кылып берсе жакшы болот эле деп абдан чоң сураныч менен көңүл буруңуздар деп Алмаз Акунжанович, мен сизден да суранам. Ушуну бир айтып коюңуздарчы жеткирип. Рахмат. Чоң